Бул жерде бир чоң бир сыр бар. Анткени себеп Алла Таала кунут ва сукут деп айтат, бекер айтпайт. Кунут деген бул өтө берилүү менен ва сукут өзүн бушаймандай жөнөкөй кылып, ылдый кылып, субханалла, улуу сөз айтылат деп отурган жакшы экен, машалла. Жана ошондой эле устаздар айтат, качан бир сабак болгон болсо, ошол жерден 3 түрлүү бөлөк болуп адамдар пайда алат экен. Биринчиси кудум кандайлар жааганда кара топурактуу сууга жааса, ал жерден чөп чыгып, бак чыгып, эмне тиксең чыгып кетет экен да. Экинчиси бар экен, эмне экен? Ал мындай бир сары топурак дейт. Суу жаан жай турган болсо, суу топтолуп калат деп, бир аны адамдар пайда алат экен да. Биян жырып койсо, башка жерде сугарса болот дейт да. Экинчи түрлүүлөр болсо, бул үчүнчүсү болсо, бул жанагындай кумдун үстүнө суу жаагандай сиңип кеткендей эч бир пайдасы жок дейт. Албетте субханалла, биринчиси эң жакшы, экинчиси мындан ошо жакшыракка жакын экен. Жок дегенде ушул жерге отуруп келгенде колдон келсе экөө болуп кетсек, бирок үчүнчүсү болбой эле коелу. Ата-энеңе урушуп эле, бир кулагыңа айтсам, экинчи кулагың туюлуп калат ай деп урушуп эле. Убакыттарда мынакей ушул экен да. Бар кээбилеринин кулактарыбызга биянан кирип, биянан чыгып кетиши мүмкүн экен да. Машалла. Демек, сүйлөшүп алдык, Бүгүн мындай необычный нерселер кылып кое береличи деп атам да. Мен силерге азыр лекция өтпөй эле коеюн деп келдим да. Просто жөнөкөй эле общение кармайбыз. Бул макулсуздарбы? Жөн эле, мындай эле кыргызча эле ассаламу алейкум ва алейкум салам дегендей эле сүйлөшүп, бир аз имандашып отурабыз. Макулсуздарбы? Бардык теманы уруксат берем сүйлөгөнгө, бардыгын. Любой эле нерсе, кайсы суроо кааласаңыздар, кандай кааласаңыздар. Анткени мага айтышкан боюнча көпчүлүктөр бар, студенттер болуш керек болчу. Мен карасам, көпчүлүк студенттер, 3-төн 2-си студент, 3-төн 1 болсо, мындай эле слушатель болуп эсептелет экен, машалла. Эми Аллахым ыраазы болсун, азыркы мезгилде диндин талабы өзгөчө болуп атат. Пайгамбарыбыздын бир жакшы, бир өрнөктүү Айша энебизге айткан нерсеси бар. Ошол мезде пайгамбарыбыз Айша энебиздин жанында туруп айткан бир хадис бар. Айша дейт, сенин коомуң дейт, сенин элиң дейт, сенин коомуңдун жаштары мени көтөрүп кетти дейт. Улуулар болсо аз жерде жок кылып коёсуздар деген. Ошол эле мезгилде карай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байат кылган биринчи акаба, экинчи акаба деп коебуз, билесиздерби? Сира окуганыңыздар бар болсо, мына ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип байат кылган, кол берген, ислам динине ушундай бир анын улуулугун, анын сулуулугун көрүп туруп, биз иман келтирдик деп келгендерде жаштар болчу. Андан кийинкиси дагы эмнекен, экинчисине келгенде дагы жалаң жаштар келген. Бирок алар 70-тен ашык болгон. Демек, уламалар айтат, дин душмандары дейт, эки нерсени жок кылганга дайым аракет кылышат дейт. Дин душмандары дегенибиз эми мындай буквально кээбилериңиздер туура түшүнүшүңүздөр керек. Динде дагы, мисалы соодагердин да душманы бар, билесиңер, туурабы? Жер иштеткен керек болсо, мисалы милисанын да өзүнүн душманы бар. Ар бир адам бир өз душман. Бир алем ушу чыныгы акыйкат диндин дагы душмандары бар экен. Ал болбой койбойт экен. Эми ал жөнүндө айтылып эле жатат. Мына ошолор айткан эки нерсе кылышыбыз керек дейт. Ушу динди жок кылыш үчүн дейт. Же болсо ошо адамдардан динди тартып алыш үчүн. Дегенде биринчиси ошол жаш балдарына жалган идеяны алып келишибиз керек. Бул бир. Экинчиси болсо алардын ичинен көбүрөөк аялдарын бузганга аракет кылышыбыз керек деп айтат. Демек, бирок динге келгенде биринчи аялдар болот экен. Ошол эмезде мындай динден чыгып кете турганда аял болуп калышы мүмкүн экен да. Ошол себептен эмнекен дин душмандары көбүнчө жаштарды кармайт экен. Аларга мындай бир жалган, мындай кандай десем, кудайчаларды илах деп коебуз. Жалган мындай бир жашоодогу бир максаттарды койдуруп жок кылганга аракет кылат экен. Демек, сиз менен биз ушуга каршы турушубуз керек. Бирок каршы турушубуз үчүн эмне керек десе, биз ошо динибизди туура негизде түшүнүшүбүз керек экен. Билесиздер, туурабы? Негизинде өзү Алла Таала Кур'анда биринчи түшүргөн сөз Икра сүрөсү боло турган болсо, Икра оку деген сөз. Алымдар түшүндүрүп айтат, көчөлү Азирети Муфти ушул жөнүндө бир аз сүйлөп берди. Бул Икра деген себеп максат эмне десе, караңгы болбо деген сөз экен. Кайсы тарапта болбосун. Мисалы, бир иш баштай турган болсо деле, эгерде ошол иште караңгы боло турган болсо, аны баштаганда пайда жок, туурабы? Ал акыр түйүп барат дагы жок болуп кетет.
же болбосо субханалла анын ар жагындагы жашоосу кылып аткан иши жок болуп кетет. Ошол себептен Азирет Умар радиаллаху анху, Алла анын ыраазы болсун, айтат экен, биздин базарыбызга дейт, биздин базарыбызга сооданын илимин билбестен келбесин деп айткан экен. Караса кандай нерсе, чоң нерсе экен. Демек керек болсо соодагер дагы өз илимде болуш керек экен. Бирок мунун ичинде өзгөчөсү бул диндин илимин алуу, динге болгон кызыгуунун пайда болушу бул бизге зарыл экен. Эгерде адамдар диндар болуп эле, мисалы мен көп билем, көпчүлүктөр канча 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл намаз окуган, бирок Куранды мында бир да жыл ачып окуп көргөн эмес. Мындай айтканда бир мындай маанисин да окуп койгон эмес. Ошол мезгилде субхана Куранды мындай карап туруп деле, мисалы мындай бир да жыл маани берип, ушу Кураным турбай деп, анын бир эле нерсеси бар, полкага коюп койгон, анан ошол жерде мындай кез алып чаңын сүрүп коюшу мүмкүн, кээ бирөө сүрүлбөй да калышы мүмкүн. Дегеним көпчүлүктөр мусулман, бирок эмнекен азыр ээрчиме мусулман болот, ээрчиме. Мына бирөөнүн аркасынан ээрчийт. Жок, биз андай кылбашыбыз керек болчу, биз илим алышыбыз керек болчу. Негизинде дин, анан кийин дүйнөвүй деген нерсени унутабыз азыр. Ушул жерден баштап мындай азыр ушул жерде турган 300 өрбө, 100 өрбө, субханалла. Эмнекен азыр бир түшүнүк алып салалы. Дин бөлөк, мындай айтканда светский окуу бөлөк дегенден биз азыр ойду алып чыктыңыздар. Анткен нерсе, биз бул нерсе бөлүп койгон нерсеси, бул биз бөлгөн жокпуз. Бизден мурунку жана айтып аткандай эле, биздин динибизге тоскоолдук кылам дегендер бузуп койгон, же болбосо бөлүп койгон. Ошонун себебинен адамдардын ортосунда эмне пайда болуп калган? Мындай ажырым пайда болгон. Бул дин окугандар только Куран окуш керек, алар ахирет жөнүндө айтыш керек, тозок жөнүндө айтыш керек, болду, бүттү. Анан нравственный сторона деп койгонда, бирок физика, химия, мындай айтканда точный наукалардын бардыгы тең бул динде жок деп коюшкан. Жок, биз икра деген сөз башындагы эң биринчи Жабриил периште пайгамбар саллаллаху кысып туруп айткан биринчи сөз икра боло турган болсо, оку деп айта турган болсо, демек ошонун ичинде мунун бардыгы бар экенин унутпашыбыз керек. Мен көчө жаштар форуму болду. Жаштар форуму 2025 деп ошол жерде лектор болдум. Алла насип экен. Ошол жерде да мындай толук түшүндүрүп берүүгө аракет кылдым да. Анткени көп адамдардын оюнда бул дин десе эле мындай бир башка эле нерсени ойлой беришет экен да. Жок, андай эмес экен. Анткени себеп бизде мынакей бүткүл азыр бул жерден карап турасаң, LED турат, LED телевизор деп, телевизордо мисалы туруп, мына камера эмелер, камералар, мисалы мынакей боореке сүйлөп аткан нерсебиз, ошол эмес эң биринчи дизайн, мындай эң эле мындай артка кетип турган болсом, ажатканабыз мисалы алса, душтар, туалеттер, жанагындай биз отуруп аткан бүткүл мындай хамамда коет го, хамамда. Ошол өзүнчө жанакындай бир ажатканада болгон туалеттер, ошол эле мезгилде жанагындай биздин эмелерибиз, кухнялар, мунун бардыгы тең башка цивилизацияда жок болгон. Качан гана ислам цивилизациясы келгенден кийин гана ошол нерселер пайда болгон. Унутпашыбыз керек. Ал эми ага чейин эмне болгон десе, мисалы бирөө химиядан мисалса, ал химиктердин баары химия илимин окуган бардыгын тең алар деген жанагындай бир алар сыйкырчылар, мындай ведьма деп коет го туурабы? Ушундай ведьма дешип, же болбосо бир даарылык чыгарып турган болсо, бир адамды операция кылып же бир нерсе айыктырган болсо, алардын бардыгын тең булар деген динге каршылар деп туруп алардын баарын инквизиция колдон келишинче жок кылган. Анткени аларда бир гана патриархат, мындай кандай десем, жанагындай бир церковдун күчү болуп туруш керек деп бүткүл илимдин баарын талкалаган. Бирок качан ислам келгенден кийин 600 жыл ортого кырсаңар, Иса пайгамбар менен пайгамбардын ортосу 600 жыл. Ошо 600 жылдын ичинде бүткүл адамзаттын бардыгы тең жанагындай бир өзүнүн акыбалынан чыгып кеткен. Же болбосо мындай айтканда жер тегеренип атат туура, айдын күндүн тегерегинде. Ай болсо күндүн, жердин тегеренип атат. Ошол эле тегеренип атат, бирок адамдардын акылдары ушунча төмөн түшүп кеткен, акырында ушунча болуп калган экен. Мисалы адамдын баасы керек болсо мындай төөнүн ичиндеги кыкка да жарабай калган. Адамдар ушундай болуп калган. Аял, эркек, укук деген нерсенин баардыгы, милдет деген нерсенин баары жок калган. Эмнекен аял ушул мезгилде азыр деле бар, мисалы кээ бир эркектер эмне деп айтышы мүмкүн? Аялда отура башың көрсөтпөйт. Же болбосо эркектер бар, мисалы аялдар бар кээ бир колунда жок болсо пошол сен керегиң жок деп турабы? Ушундай деңгээл, адамдардын деңгээли күчтүү, алсыз, бай, кедей деген түшүнүк ушунча терең кирип кеткенде адамдар жанагындай айван сыяктуу болуп калат да. Алла Куранда болсо алар айвандан төмөн деп Алар айван дейт да, эмне үчүн акылы, ушундай акылы бар, бирок эси жок.
Алар акылы менен башка гана нерсени табышат. Бирөөдөн башка нерсени карашат, туурабы? Бир нерсе мисалы аялдан эркектер эмне үчүн аялдарды карашат десе, эки нерсе менен карашы мүмкүн экен да. Биринчи каалоо менен, экинчи болсо мындай бир сыноо менен, туурабы? Эми айтайын деген максат эмне? Ушундай 600 жыл ичинде адамдардын баардыгы бузулуп кеткен болчу. Мына ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөгө келди, пайгамбарлык башталды. Ана Хира үңкүрүндө эми Алла Таала биринчи намаз окугула, орзо туткула, ажылык кылгыла, зекет бергиле, хижаб кийгиле, арам жебегиле дебестен биринчи түшкөн эмне экен? Оку деген түшүп атат экен. Оку. Демек, эмнени оку десе, биринчи өзүңдү оку. Анткени пайгамбар айтат, өзүн тааныбаган дейт, Кудайды тааныбайт дейт, туурабы? Өзүн тааныбаган Кудай тааныбайт. Эми биз биринчи акылыбыз менен эле тегерекчетти карап көрөлү. Анткени тафаккур кылуу биз ар бир мусулман аялга да эркекке дагы андай десем жакшы бир мустахаптардан болуп эсептелет. Кээ бир алымдар айтат, бузукулук заманда тафаккур кылыш да важип деңгээлде. Тафаккур деген нерсе тегерекчетти кароо. Тегерекчетти кароо. Мына карап, тоолорду карап, мына асман жерди карап, Мүлк сүрөсүндө Алла айтат, силер дейт, асманды карагыла, жерди карагыла, асманды карагыла. Аны асманды карап кайра чүрүп атканыңарда, аны жер чүрүп атканыңарда, силер дейт, униженно дейт. Ушундай бир төмөн өзүңөрдүн алсыз экениңерди көзүңөрдү ылдый кыласыңар дейт. Андан башка эч нерсе таппайсыңар. Анткени биз асманды түрөөчү жок туранын көрүп атабыз. Эч бир түрөөч жок, бирок турат. Эми жер болсо мындай ааламдын үстүндө бир эмен ичинде бир ааламда жер жөн илинип турат да, болбосо шарикте эки жакка тоолонуш керек болчу, туурабы? Же болбосо кара тоону карагыла. Эми мен дайыма бир сонун бир мисал кылып берем. Өзүмө жагат анан силерге жакпай билбейм. Башыңар ооруп кеткен жокпу? Ооруган жокпу точно? Машалла. Анда карагыла. Бак. Бак бар мынакей. Бактар өсүп атабы? Мынакей достук рестораны, достук мына залы. Бул канча этаж? Я, 3 этаж бул достук. А мен 9-7-3 кетебиз мен. Болду. Анан кийин мындай. Эми бак турат жанында. Бул этаждардын баарына суу жеткизиш үчүн не керек? Насос керек. Бирок теректин алдында насосту көрүп атасыңарбы? Насосту көрүп атасыңар теректен. Карагай, каражыгач, мейли кайсы болсун, биз субханалла ошондон насос көргөн жок. Бирок суу эмнекен? Ошону ар бир жалбырагына жетет экен. Ар бир жалбырагына жетет экен. Эч качан жетпей калышы. Примитивный болгон айыбында бир эң жөнөкөй мисал, бирок карап көрсөңөр кандай чоң Алланын кудуретин көрөсүңөр. Жөнөкөй эле бактан эле карап көргүлө, субханалла. Эми мына жана башта айткандай өзүңдү таанымайын, Кудайды тааныбайсың десе, адамдын денесинде эки айлануу бар, туурабы? Денеде. Мынакей оң анан сол жагына, туурабы? Кан ушинтип айланат экен. Бирөөнү чоң айлануу, кичине айлануу деп коет. Мынакей бири мындай бир эле кан айланып атат, бирок мынакей эки жакта айланып атат экен. Эми бирөө өйдү жакта экен, бирөө ылдый жакта экен. Эми денеңде бир эле жерине кичинекей ошо кан тамырыңа суу кан кетпей кала турган болсо, тромб пайда болот экен. Туурабы? Эми карасаң кандай жаратылганбыз, субханалла. Тафаккур деген ушул экен. Мындай карап, күзгө карап туруп, нече күзгүнүн түйүнү барганда, "О Алла, сен менин кулукум, менин өңүмдү сен жараттың. О Алла, акыйкатта сен ушу менин кулук мүнөзүмдү дагы кандай ушу менин өңүмдү кандай сулуу жаратсаң, менин кулук мүнөзүмдү сулуу кылгын" деген пайгамбарыбыздын дуасы бар экен. Мына ушул дуаны айтышыбыз керек экен. Эмне үчүн муну айтышыбыз керек десе, анткени күзгүдө карап турган сен кандай кудуретти Кудайдын колу менен жасалгансың. Машалла. Ал кандай Алланын кудурети менен жаралгансың. Эгер колу деп койсом, мында эметпегиле, мында кээ бирлер бар да, мындай акыйдага такалганыңызда, бирок бул мындай айтканда фразологизм. Же болсо мында сөздө түшүнүктүү болуш үчүн айтып атабыз силер, макулбу? Алланын кудурети кандай, субханалла. Эми карап туруп, ар биринин өзүнүн келбети бар. Мен муну айтып коем, ар бир өз рызкысы бар. Адам мисалы кээ бирлер ойлошот, дене мында бетинде бир нерсе боло турган болсо, ошол жерин бир жерин өзгөртүп ала турган болсо, кичине өзгөртө турган болсо, ал ойлойт мен сулуу болуп калдым. Жок, ал сулуу болгон жок. Ал алгачкы ал-мусаввир болгон, бардык сүрөтүбүздү тартып койгон, улуу кудуретти Аллах кандай тартып койгон болсо, ошол нерсени өзгөрттү. Художник бар, мисалы болсо Леонардо да Винчи, туурабы? Эмнени тарткан? Мона Лизабы? Мона Лиза. Азыркы мезгилде мына көчөгөн эмени көрдүм. Феминисткалар чыгып алыптыр. Мона Лизанын жан эме бир эмен чачыткан көрдүңөрбү? Же көрбөй калдыңарбы? Дүйнөлүк жаңылыкты көргөн жоксуңарбы? Анда чото студент эмес ойсуңар силер. Дүйнөнүн жаңылыктарын карап турган өтө жакшы болуп эсептелет. Эми караңыз, мынакей мындай чоң бир Францияда бүткүл галерея турат чоң. Ошо Мона Лизанын түйүнү барып туруп, мынакей жанагындай бир соусту чачып атышат.
Кыйкырат адамдарчы. Эмне үчүн десе, мынекен биз мындан сулуубуз деп атат аларчы. Эми айтайын деп элек. Мисалы ошол эле Леонардо да Винчи ошо тартып койсо, мисалы мен адашып алышым мүмкүн сүрөтчү боюнчачы. Бирок дейин деген эми кара, сүрөтчү эч качан өзгөрбөйт экен. Канча жыл өткөн сайын анын даражасы, анан баасы өсүп барат, байкадыңыздарбы? Мона Лизанын азыркы мезгилде турган турпаты 15 миллиард доллар турат азыр. Эч ким сатып ала албайт. А подаркаларды болсо 5 миллиард болуп эсептелет. Кара канчалык деген. Эми аны бир художник тартты, бирок жаны жок. Бирок сиз менен биздин художнигибиз ким? Алла. Эмнеге өзгөртөсүң сен художник тартып койгон биринчи турган нерсени? Эмне үчүн өзгөртөсүң сен? Алла, эми бул сенин ырыскың. Мына мондай мурун, мондай көз, мындай чач, мондай сакал, бул сенин ырыскың. Бул Кудай Таала сага ырыскы кылып койгон. Башка эч нерсе ырыскыны Алладан башка эч ким болбойт. Ырыскы десе бардык нерсенин ичине кирет экен да. Мейли, бул тема бияка айтсын, бирок айтайын деген нерсем, демек сиз менен биз субханалла эмнени түшүндүк десек азыркы сабактан, мен өзүмдүн түшүнүгүм ушул болуп атат. Демек биздин бардыгыбыз ушул биринчиден жүрөгүбүздү ошо илим алуунун жолуна салуу, экинчиси субханалла өзүнүн жашообузду илим жол менен оңдоо, үчүнчүсү ар дайым мынекен акыл берилгенден ошол акыл менен ой жүгүрүп жүрүү. Алла Куранда эй акылдуулар, акыл жүгүртпөйсүңөрбү дейт. Акыл жүгүртүш бизге зарыл. Жаш кезде дагы, карганда да акыл жүгүртчү. Бирок чыныгы акыл жүгүртүүчүлөр кандай, кайсы нерсеге акыл жүгүртөт десе, биринчи акыл жүгүртүү. Бул ким экениңди жөндөкөн. Кимсиң сен? Мага бир нече күндөн бери айтып атышты. Аутса дейт. Кана аутсадан окугандар кол көтөргүлө кана. Болду. Кол көтөрөлү, уялбай эле көтөрөлү. Машалла. Бер жакын келип алла. Калганда аутсада окубагандар кол көтөргүлө. Машалла. Алла береке берсин. Машалла. Дейин деген мейли. Бардыгыбыз субханалла бир гана Кудайга таандыкпыз. Чынныгы ойлонгондор үчүн ушул эле. Эки эле нерсе бар. Экиге эле бөлүнөбүз биз. Эч качан көпкө бөлүнбөйбүз. Экөөнү эле экиге гана бөлүнөбүз. Канчага бөлүнөт экенбиз? Биринчи бөлүнгөнүбүз бул мусулман, экинчиси капыр. Болду. Динди жок деп коеюн. Капыр десем азыр грубо болуп атат да, туурабы? Бирок бул сөз мен айткан, мына Алла айткан да Курандачы. Бирок динсиз деген сөз, динге ишенбейм деген адам экиге эле бөлүнөт, болду. Бирок ушундай бир 21-чи жылдан 22-чи жылга кетип аткан мезгилде биз ошол капырларды түшүнүп жашаганды үйрөнүшүбүз керек экен эми. Ve ушуну айтсам, кээ бирлери мындай эмне үчүн мындай деп айтасыз деп көп суроо беришет магачы. Анткени айтайын деген максатым ушул эки, сен чыныгы мусулман бол, чыныгы адашып бараткан адамга үлгү бол деген сөз. Пайгамбарыбыз өтүп кетти. 300 жыл өттү. 300 жылдан кийин эң биринчи некен Акса. Машал Акса, азыркы турган Акса мусулмандар келди. Мусулмандар кечирип коңуздар, Азирет Умардын заманында келди. Азирет Умардан кийин 300 жыл бою субхана адамдар ушундай бир жашашты. Ошол Аксада, азыркы турган Аксада жөөттөр дагы, христиандар, мусулмандар бир деле жерде жашай беришти. Бирөөнүн колу болотты, бирөө бары стенасында ыйлап атты, бирөө намазын окуп атты, бирөө уруш болгон жок. Орта Азияда, Асия уста деп коет, биздикилерде 1000 жыл бою субханалла Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасы деп келди. 1000 жыл. Бирок ушунча жылда 1000 жылдын ичинде бир да жолу ок атылган эмес болчу. Бирок качан жашоого бул жерге динди туура эмес түшүнгөндөр, же болбосо динди окубагандар келгенден кийин, мына ошондо анан эмне башталды? Хаос башталды. Динде да демократия башталды. Жок, бул именно бул сенин душманың деп көрсөткөн аракет кылып башташты. Бирок Куранда айтканда силердин бул душманыңар деп айткан жери жок. Куранда силердин акыйкат душманыңар бирөө гана бул шайтан деп келген болчу. Башка душман жок экен биздечи. Шайтан эле душман бар экен. Машалла. Анекдот айтып берейинби? Анекдот айтып берейинби? Айтып берейинби? Чото силер эмеге кирип барат окшойм. Жана башкача баштадым, башкача болуп кетти. Ладно. Субханалла. Анекдот айтып берейинби? Баягы эме бар го? Шайтан. Алейхи лаана. Алла нала тагы болсун.
баласын ечиттириптир дейт. Аны тааныштырып аткан балам боо ечки, балам боо кой, боо болсо эшек, боо чочко деп анан балам боолорун абайла дептир. Ата булар ким десе бул адам дептир. А эмнеге абайлайын десе кылгытты кылып коюп машылдай беришет экен турбайбы. Субханалла. Айтайын деген нерсе эмне экен? Биз бардыгыбыз деле ушундайбыз да азыр. Бир нерсе болсо өзүңдүн кылган кемчилигиңди өзүң кылдың. Туура, субханалла. Акылың жетип турса, кылдың, эмне болду? Бирок шылтай турганыбыз ким? Шайтан эмнеси? Болду экен, шайтан азыр кирип кетти, чота ак күркөндөр болбой калды, намаз эмнеде туруп калды. Таа нерсе эмес. Айтайын эмне экен? Динибиз, субханалла. 4-үнчү маселе болуш керек экен. Тугандар, динибизде биз күнгө тарбия алабыз. Дин бул бир нерсени мындай башкарып тура турган бийлик ээлери үчүн керектүү болгон нерсе эмес. Мына туура түшүнүп алалы. Кээ бир адамдардын мисалы силерден сурайт да, бул деген азыр мисалы коммунизм өттүк, социализм өттүк, туурабы? Социализм болду, коммунизм болду, мисалы мен өттүм. Андан кийин эмне болду? Ошол замат субханалла биз бардыгыбыз жок болуп кетти, биз субханалла автомат капитализмге өтүп кетип калды. Ортодо феодализм деген нерсени унутуп калдык, жок калды. Эми мындай бияк жагы бар болчу да. Эми ошондон кийин биз жалаң эле капитализм өтүп бүт баары акча менен келди да, анан бул жаманда жашагандын балдары дагы деле болсо мурункуларын айтып атат азыр элечи. Мурун момундай болчу, мурун мындай болчу. Мисалы мен азыр 47-ге чыктым, мисалы дейт. Мына 47-48 келдим. Эми карагыла, ушунча жылдын ичинде мисалы мен канча деген адамдарды көрдүм. Ошо канча эки поколение, үчүнчү поколение көрүп бартам, туурабы? Эң акыркыларды көрдүм, мисалы мурунку замандагыларды, анан баягы коммунизм, Брежневдин балдарын көрдүм, андан кийин мынакей субхана 5 президенттин балдарын көрүп атам азыр. Ислам принципи ушундай. Аялдын ичинен өзү башкача орду бар, машалла. Мен кийин айтып берем аны. Жаман көздөрүң мындай кетти эркектер, Чата муну айтпай. Ладно. Эми эмне экен? Мынакей ошондой замандагы адамдар өтүп кеттик. Ошол заман адамдарын бардыгын айтып келди. Бул дин деген эмне десе, дин бул апийим деди, Ленин айтты деди. Маркс айтты деди. Бул апийим дейт. Мен айттым, мындай бул нормальный апийим да. Кээ бирлер ушундай деп түшүнүп бар экен да, дагы элечи. Мен айтам, субхана, динди болсо келе айтат, бул башкара турган нерсе. Жок, андай эмес. Дин бул ар бир адам өзүн тарбиялай турган Кудайдын өкүмү. Бизге мисалы мен үчүн бул жерде камера турса, мисалы камера тура турган болсо, мындай неважный нерсе. Анткенсе мен андан башка камерадан корком да. Адамдар азыркы мезгилде мына безопасный город деген эмне коюлду? Азыр туура адамдар уктуп турайт. Адамдарга болгон ишеним, биз адамдарга ишенбей калабыз. Бирок эгерде сенин жүрөгүңдө икро бар болсо, анда эмне болот экен? Сен үчүн чын-чынына келгенде камера не важно. Сен камерасы жок, бирөөнүкүн урдабайсың. Камерасы жок, субхан бирөөнүн акысына кирбейсиң. Камерасы жок эле. Сен бирөөнү алдабайсың, урдабайсың, сокпойсуң, өлтүрбөйсүң. Анткенсе бул сен үчүн мындай, кандай десем, чужда деген кыргызчасы кандай? Мындай, сен үчүн жат нерсе бул. Сен үчүн жат нерсе. Анткенсе сен мусулмансың, мусулманкасың сен. Эми сен үчүн мисалы алсак, көчөдө бийлеш, мындай көчөдө кыйкырып бийлеп жатса, деп кыйкырыш, мындай бир сен үчүн бул кереги жок нерсе турабы? Жат нерсе. Сен башка жерде кыласың ал нерсени. Качан өз үй бүлөң менен калганда, өзүнүн күйөөң менен калганда, бул шариятта уруксат нерселер бар. Ошол эле мезгилде жалпы коомду буза турган нерсени, керек болсо билесиң, дагы бир нерсе, мустакрах деген сөз бар. Мисалы алса, мусулмандын мойнунда качан мусулман болор замат 8 нерсе мойнуна жүктөлөт. Биринчиси бул парз болот. Экинчиси важип болот. Үчүнчүсү сүннөт болот. Төртүнчүсү мустахаб болот. Бешинчиси мубах болот. Алтынчысы болсо харам болот. Андан жетинчиси макруh болот. Анан акырындагысы мустакрах деп коебуз. Мустакрах деген нерсе бул аалымдар жактырган эмес. Мен бирөөнү айтып берейин. Коомдук жайда жашоо, базардын ичинде тамак жөө, ошол эмеде жана коомдук жайда семичке чегүү деп, семичкени чагуу деп койгон. Мен коомдук жайларда насыбай салып, сигарет чегүү деген едим. Кээ бир убакыт коомдук жайларда тамеки чегүү, мисалы же болсо семичке чагып турууна штраф сала турган болсо, мен муну 4-төн көтөрөм азыр. Анткени шариатта ошол нерсе эмне болуп эсептелет экен? Коомго зыян бере турган нерсе болуп эсептелет. Бирок кана айтып берейин. Стамбулда жүрөм.
Biz ancha-muncha o'sha Turkiya mamlakatini o'qiganlarning qatorina kirib qolaman, ancha-muncha kechine. Anan o'qib жүрөбүz. Men al mezde kichkina bundan жашыраак элем. Примерно bir 25'lerde болушум керек. Бирок ушул мезгилге чейин дайыма эсимде да. Остановкада турганда, же болсо автобуска киргенде эмнегедир адамдар телефон менен сүйлөшүшү эмес. Жана ses деп коет, үндөрүн мындай акырын чыгарат эле да. Акырын. Же болсо мындай бакылдап бара эч көрбөйт элем. Анан bir gün мен таң калып сурадым да. Анан эменин остановкада мусорный ящик жок. Анан мындай тамеки чеккен эч ким жок болчу. Болбосо тамекини аларда аялдагы, эркеги да бүт чеге берет да. Аларда ушундай bir mezgillerде байгыл динди жок кылыш үчүн, буларды ушинтип бузабыз деген дагы bir коом чыккан экен. Ошолор ушул нерсени киргизишкен. Тамеки чеге берсе болот деп, анан азыркы мезгилге чейин андан кутула албай атышат азыр, субханалла. Түркияда негизи тамекиден өлгөн адамдар рак оорусуна караганда өлгөндөн көбүрөөк да. Ушундай эсептелет. Анан сурасам айтат, бул адам акысы деди. Акымды адал кылгын деген сөздү ошактан үйрөнүп келгем мен. Ага чейин кыргыздар биз билчи деле эмес, билесиңер ушуну? Билесиңер ушуну? Акымды адал кыл деген сөз ошак жактан келген. Ага чейин кыргыздар аны айткан эмес. Анан бул адам акысы деп түшүндүрдүм. Ал жерде бир оорукчаны бар, бирөөнүн бир проблема менен келатат. Сен өзүңдүн проблемаңды ошо жерден айтып, сен өзүңдүн проблемаңды бире менен бакылдашып турсаң, сен жыргап атсаң, башка бирөө куруп аткан болсо кандай болот? Деп мына ошо жерде эң биринчи мага болгон бир түшүнүк беришкен ушуну. Ошондон ушул мезгилге чейин мисалы керек болсо мында бир коом жайда кыйкырбаганга аракет кылам да. Мага мен үчүн чоң тарбия болду ал. Анткени чын эле мына азыр бул жерде отургандардын ар бир өзүнүн проблемасы бар. Мисалы азыр мен угуп атып анча уктап калаткандарга да мен макул элемин да. Эмне үчүн анткени сен чарчап келди, кечке базарда отурду балки, сабакта отуруп келдиңиздер. Да биреме болду. Бирок эмне экен, адамдын бир мындай бир өзүнүн бир жашоосунда бир мындай бир тыянак менен, бир иш менен келди азыр, туурабы? Демек, ушундай мусулман ушундай болуш керек экен. Негизи буга кыска эле нерсе айтышым керек болчу, мен мына чайнабыям кебирдечи. Пайгамбарыбыз айтат, мусулмандын колу менен дагы, тили менен да башка бирөөнө эмне кылбайт? Зыян келбейт дейт. Демек, биз ким экенбиз? Биз мусулманбыз. Демек, чыныгы мусулман болгонго аракет кыла беришибиз керек. Мисалы, бирөө жоолукчан кетип баратат. Бирөө жоолукту мындай чип быйтып тагынып алды. Ислам дининде мына кеме тамашалап койм, кээде чупа-чуп кийип болбой алды мисалычы. Эми чупа-чуп болгон шариятта жакшыраак эмес болот эсет, бирок эми болбосо жабынып турат да, туурабы? Эмне ошондой бир жакшы жагын карап коюш керек экен. Ошол эле мезгилде бирөө мисалса капкара кийинип алды. Бирөө розовый кийинип алды. Бирөө дагы бир нерсе кийинип алды. Эми эмне экен, биз адамдар бири-бирибизди сынап, субханалла, сыноо бул өзү мындай айтканда караңгылык болуп эсептелет. Бул караңгылык бирөө-бирин сыноо, мисалы машинесине, бир эмесине, мисалы бияка келген алда анча-мынча дресс-код кылып коюш керек да, мен мындай кийинип кой, болсо азыр мен жөн спортивный келмекмин азыр болбойт да, мен азырет улам эле бир нерсе кийиш керек дегендерге келинчем кийген. Бирок айтайын деген нерсемчи, адам сиз менен бизгечи, биздин кийимдерибиз приоритет бербейт. Биздин машинебиз приоритет бербейт, байлыкта приоритет бербейт, өйдө кылбайт адам эч качан, мүмкүн эмес. Ушул такыр түшүнүп алыңыздар да. Жөнөкөйлүк бул эң чоң сапат болуп эсептелет. Исламдагы каралган эң чоң сапат ушул. Иса пайгамбар бир күнү көлөкөгө жатып калыптыр. Бирок көлөкөгө жатканда делечи, башына мону ташты коюп туруп, андан кийин баш жагын эле көлөкөгө коюп коюптур. Шайтан келип айттыр: "Эй, Иса, сен да бул дүйнөнүн рахатына батып баштадыңбы?" деген экен да. Дегенде болду, эми мен эч качан көлөкөгө отурбайм деген экен да. Бул ушунчалык деңгээлдеги пайгамбарларга болгон нерсе да. Бирок айтайын деген нерсем, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр бою мына канча 23 жылдык пайгамбарлыгынын ичинде пайгамбар бир да кур жол курсагы тойгон эмес экен. Бир жолду. Айша энебиз айтат, кээде бир айда бир кара, анан бир мындай айтканда суу ичет элек дейт. Бир кара. Жок, бир эртең менен бир кара, же болсо кечинде бир кара дейт. Мында бир курма менен бир пияла чай менен суу ичип койчу экен. Ошо менен орозо кармашкан экен.
Болот эле дейт. Бир да жол кээ пайгамбардын bir ayga чейин мындай жанагындай түтүн чыкпай калат экен. Бирок азыр биздин үйлөрүбүздө эгерде кичинекей эле бир сахар жок болуп калса, нан жок болуп кала турган болсо, охо, мушташ кырылыш башталат турабы? Аялдар айтышат, "Сүмшүк, сен мынакей үйлөрүнү качан нормальный багасың?" деп турабы? Биз азыр нормальный жашоо деген сөзгө мындай көбүрөөк маани берип калдык. Нормальный жашоо деген, бирок айтайын деген башка кирип кеттим, бирок эмне экен нормальный жашоо деген башка нерсе. Бул сен менин чынныгы мусулман экенибиздин эң чоң нерсеси бул өзүбүздү оңдоодо. Жана айтып аткандай, бир нерсени өйдө койбо. Дайыма айтам, кийимине, машинесине, үйүнө муну мен артыкчылык кылбагыла, субханалла. Мен дайыма айтам, мисалы кээ бирлер бар, ороно элек турабы? Ороно элек. Кээ бирлер бар, намаз окуй элек. Кээ бирлер орозо тута элек дагы делечи, мына жагын келатат. Бул мындай айтканда процессе деп койсоңор, кээ бирлерчи. Мен сурай берем, көрчү, эмне дагы эле омдот элексиң? Десем, устаз процессе деген сөздү жаттап алдым мен акырындачы. Бу жакындап калдым деген сөз да. Ушул сөз эле жакындап калдым деген сөз элечи мен жүрөгүм жылтып коет да, машалла. Анан кээ бир жолукканда жакындап калдыңбы дей берем. Бул эмеге мен качан келдим дебейсизби? 96-97-жылы биздин аркы өйдү жактагы айылга мечит салынып калды. Раматылык Мурат Ажы Жуманов деген муфтийибиз бар эле, ошо киши келип ачты. Анан мен ал жерде кичинанча кызмат кылып, анан мечиттин жанагындай фундаментин шыбап жүргөн болчумун. Бирок ал кичине берки калмабаш деген айылда имам болчумун. Шабдан кичинекей мындай бир 7-8 айылда имам болчумун. Анан элден барышып, бул мечитке ким имам болот дегенде, Мурат Ажыга мындай карап туруп, Эрмек кел деди. Анан кийин келсем, мына ушул Эрмек болот, имам болот деп ошого чыдап коюшту, деп койду. Болду, ошо мен имам околмун ошо мечиткечи. Аллаху акбар. Эми ошондо мындай бир көчө кыдырат элем. Бир нерсе бар. Ушул жоопкерчилик, имамчылык мага жоопкерчилик деп. Ушу чоң кеминди жылына бир жол кыдырып чыгат элем, бир ай. Мага ошол 7 айылды, 10 миң калкты айылды, 7 айыл кыдырыш үчүн мага бир ай кетчи. Күнү эртең менен чыгам, бүттү, тынбайм. Ар бир түтүнгө кирип чыгам, тыкылдатам, эме кылам, үйүнө кирем. Ушунда отуруп, мынекен ушул имамчы акыркы бир 20 жылга чейин субхан ушул нерсени кылдым. Ай сайын кыдырганга аракет кылчумун. Жоопкерчилик деп. Анан ошондо бир күнү бир байке бар эле. Анан келген сайын, байке качан мечитке барасың? Байке мечит качан? Дегенде айтты, көрөсүң деди. Мен пенсияга чыгар менен барам деди. Макул, точно. Айттым, пенсияга чыгар менен келем дедим. Анан Кудайдын кудурети ушундай да, билесиңер, Аллах Таалам ушундай улуу зат, бар нерсемде өзү акыйкат нерсе. Бир күнү мындай кылып үйүнө кирип барып туруп, байке, болду, пенсияга чыккан турбайсың дедим. Муну билбейм да жөлөчү. Эсимде калып турат. Байке, пенсияга чыккан турбайсың, давай мечитке келсем, болдум деген даярмын деп эле ошо мен апа эч кетип калды. Ошентип мен ошол намаз өтүп, ошо намазы менен жүргөн өтүп кетти бу дүйнөдөнчү. Бирок дейин дегеним, эмне экен, биз бирөөнүн мисалы алса, анын жүрөгүндө эмне бар экенин билбейбиз да. Ошончо бирөөнүн жүрөгүнө биз сот болууга, бирөөнүн жүрөгүнө биз субханалла кийлигишке акыбыз жок мусулмандар. Ал биздин ишибиз эмес, ал башка бирөөнүн иши. Ал өзү ал таразага кийин салып алат. Ошо себептен адамдардын жүрөктөрүндө эмне бар экен билбегенден кийин анын ичинде сот болуп, аны соттоп, анан кесип иштин кереги жок. Билбейсиң адамдар кандай болуп кетеринчи. Сен балким бүгүн мисалы алса мусулман эмес, эртең кандай мусулман болгонун кайдан билесиң, туурабы? Демек, мусулман эң биринчи өзү жөнүндө көбүрөөк кам кылып, ошондон экинчиси болсо, ушул башка адамдын динге келип калышына аракет, далалат кылып, ошого дуа кылышы керек экен иншалла. Кандай дейсиз, туурабы? Бул мен айткан жокмун. Бул субханалла миң жылдап келаткан мусулмандардын акыйдасы ушундай. Биз мусулмандар Алла Таала Куранда бекер айткан эместир. Маанисинде ушундай. Улуу кудурет Аллах Таала айтат, өзүңөрдү дейт, биринчи өзүңөрдү. Жана үй бүлөңөрдү алоолонуп күйүп турган оттон сактагыла деп айткан. Ар бирибиз өзүбүздү биринчи күйүп турган оттон сакташыбыз керек. Айтчу мисалы айтып атат, ушунча кылымдардан бери, 15 кылымдан бери пайгамбар келген адамдардын баардыгы дин деп келсе, бүгүнкү күндө адамдар мисалы динден алыстап барат. Бирок жакшылап ойлонуп көрө турган болсоң, кандай нерсе бул? Эртеңки күндө кандай жооп берем? Азирет Али радиаллаху анхуга бирөө келиптир. Жанына келип айтат экен, Али дейт. Мына дейт сен Кудай бар деп эле. Кеч келе даарат алып эле, сууктуң гусул алып эле, дагы бир нерсе кылып жүрөсүң.
намаз окуш керек десиң. Кыямат бар деп ушундай кыла бересиң. Эми айтчы, качан бул эмне деген сага керек бушул десе, мындай деген экен. Ошундан угуп турсаң дептир. Эгерде ал болбой калса, ошо күн болбой калса, эми болот аныңында. Мен пайда табам же сен пайда табасыңбы? Же мен зыян табамбы десе, мындай жок дейт. Жок, мүмкүн эмес дейт. Экөөбүз тең зыян таппайбыз дептир. А эгер ошо болуп калса, ким пайда табат, ким зыян табат десе, Али дейт, сөзсүз сен пайда табасың, мен зыянда калам деп айткан экен. Дегендей, адам акыл жүгүртүшү керек экен да. Эмне үчүн мен дин менен жашашым керек? Эмне себептен? Эмне үчүн дин? А диндеги эмне деп жазылган? Бул нерсе кандай? Мен буга даяр эмесмин деген көрөт, мен буга даяр эмесмин дегенде, сен бүгүн калп айта бересиң, бирок калп айтпаганга даяр эмессиңби? Бүгүн арак ичип атасың, наша чегип атат мисалы, сен ушул нерсеге даяр эмессиңби? Тыштап койгонго даяр эмессиңби? Бүгүн мисалы бүткүл эркектер башкалардын баары ою жана айтып аткандай, ою башка нерсе менен караганына даярсың дагы, бирок сени мындай жабынып алып туруп, сени эч ким карабай калганына даяр эмессиңби? Адам бир нерсени ойлош керек экен да. Демек, ошол себептен биз акыл жүгүртүү жөнүндө айтабыз дайыма. Өзүбүздү коргош керек биринчи. Өзүңөр тозоктоңду сактап калгыла. Сенин намазыңа кереги жок. Хижап кийбей эле жылаңач көчөгө чыгып керек болсо. Ал сенин проблемаң. Сен өзүңө проблема. Анткени Куранда айтып атпайбы? Кылган жакшылыгыңарды өзүңөр үчүн, жаманчылыгыңарды өзүң үчүн. Окуган намазың өзүң үчүн, орзоң сен үчүн. Биз болгону эскертүүчүбүз. Жолдо келатканда канча светофор турат турабы? Кызылды өтүп көрчү, эмне болосуң? Кызылды өтүп көрдүңөр беле? Эмне болот кызылда? Турабы, сүнөттө турабы? Демек ошондой экен туугандарым. Демек субханалла, дин ушул экен. Бул өзүңдү тарбиялоо. Жана ошондо өзүңдү тарбиялагандан кийин анан башкаларга сенин нуруң өтүп баштайт. Пайгамбарыбыз бир да жол калп айтпаптыр. Бир да жол адамдын акысына кирбептир. Бир да жол соодасы кылып аткан жерден бирөөнү алдаган эмес экен. Бир да жол адамга бирөөнү зулумдук өлтүргөн эмес экен. Бир да адамды пайгамбарыбыз чапкылаган эмес экен. Бир да жол муну кылган эмес экен. Ошонун себебинен жахилият доорундагы эле адамдар пайгамбарыбызды көргөндө, бул Мухаммад амин, бул чынчыл, Мухаммад салих, бул таква деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтышкан. Керек болсо, бул Мухаммад биздин кудайчаларыбыз менен иши жок. Бул башка Ханиф деп айтышкан, Ибрахимдин жолунда деп айтышкан. Эмне үчүн адамдар билген да турабы? Эми ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи качан тоого чыгып туруп, пайгамбарлык келгенде баргын, айткын, бар жеткизгин деген аят келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи тоонун үстүнө чыгып туруп, Курайш урусу, баландай уруу деп урууларды чакырып туруп анан кийин айтып аткан. Баардан чуркап кел дейт. Элдин баарын кап, Мухаммад, эмне болду сага дейт. Анан пайгамбардын карасаң сөзүн карагыла эми. Тарыхый сөз субханалла. Элим дейт. Эгерде ушул тоонун аркасында душман келатат деп айтсам, ишенет белеңер десе, элдин баары, ооба, Мухаммад, сен биздин арабызда эң чынчылыбызсың. Биз ишенебиз дептир. Анда уккула дейт. Анда эгер ушул сөз мен чынчыл деп билсеңер, силер арада эч жаманчылык кылбаган адам деп билсеңер, анда уккула, мен бүгүн Алланын элчиси Мухаммад пайгамбар болуп келдим дегенде, элдин баардын ошол заман кирип кеткенге даяр болуп турганда, эмне болду? Субхана Абу Лахаб мына карап туруп, Мухаммад, сен ушунча эле бизди чогулттуңбу деп, жүрөгүндө кайдыгерлик, байлыкка эсирген адам эмне болду? Бир сөз айтып койду. Кыргызда сөз бар го, жанагындай, оозу кыйшык болсо да байдын сүйлөсүн деген бар го, турабы? Бул баардык элде бар. Ошондо сүйлөгөндө мындай караштап, мунун байкеси го болбосо, атасынын бир тууганы, бул чото бир нерсени билет, элдин баары кайтып кетип калды дейт. Айтайын деген максат эмне? Адамдар ошол эле мезгилде жүрөктөр бурулуп калган болчу. Элдин баары шыбырап баштады. Мухаммад өзүн пайгамбармын деп айтты. Бир сурап көрөлчү деп адамдар сурап баштады. Анан пайгамбарыбызга динге адамдар биринчи күндө бирөө келди, аял келди эң биринчи. Экинчи күнү Абубакир келди, үчүнчү күнү субхан адам бешөө келди. Андан ошонто туруп мусулмандарчы биризде 2-3 айдын ичиндечи 160-170ке чейин жетип кеткен болчу. Мына ошондон элдин баары баштады. Бул Мухаммад чынчыл, бул Мухаммад ушундай, мунун аркасынан адамдар ичип кетет деди. Азыркы мезгилде мындай сөз айтып атпайбыз. Мисалы карасаң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мисалы 1,5 миң жыл мурун өткөн адамдын аркасынан ээрчиген 2 миллиард адам бар. 2 миллиард адам бар. Ошо 2 миллиард адам бар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Instagram баракчасы барбы? TikTok барбы? YouTube каналы барбы? Telegram каналы барбы? Жок да турабы? Бирок адамдар эмнегедир ээрчип атат го, турабы? Эмне үчүн?
Анткени ошол пайгамбар айткан денесинен чыккан нерсени адамдар кылган себебинен адамдар адамдын оңолгонун көрүп туруп, машалла келип атат экен. Бир байке динге келип калган себебин айтып берди. Туруп койбойсуңар. Колду өйдө көтөрөбүз, машалла. Мындай түртүп машалла. Ана уялбай түртүп машалла, машалла. Аллаху акбар. Мындай алып коебуз, мындай. Баштай айтып коебуз, машалла. Отурабыз машалла. Аллаху акбар ва кабир. Ооба. Канча мүнөт экен бизде? 10-15 мүнөт калды, анан кийин суроо жок көтөрдү. Азыр өтө берсем деле болот, прям. Канча саат алынар бияктан? 7-ге чейинби? Жетишем, иншалла. Проблема жок. Молдалар ушундай да, сүйлөп алса токтоп айтат, тормуз жок. Машалла. Иман сөзү кандай кооз, Кандай сулуу, жүрөгүңөр мындай бир жүрөк үстүнөн бир тынчып, мындай рахат алып калат, Машалла. Көп сабактарга барып туруңуздар. Эми айла жок экен, азыр бул балдар баягы уюштуруп аткан балдар, Алла абдан ыраазы болсун, машалла. Аябай мындай бир эле жерге бардык элек, Ал-Умма менен кайсы эле? Ал-Умманын ушу орозо ооз аштыруу аземине барган элек. Анан ошо жерден мындай жаныбызга бир эле жолук салынбаган эле болчу, жол салынбаган эле, жол салынып калды, Ушу 1-2 кыз келип эле, анан устаз ушундай кылабыз деп бияк менен этти. Мындай ушул мына бир айдын ичинде ушуну ойлонуп отуруп, мынакей кичинекей эле ушундай бир эме ойлонуп, мынакей азыр ушу сабак болуп атат. Уюштурган топко Алла абдан ыраазы болсун, машаллах. Бул дагы болсо бир эме. Анан эми айла жок экен, биякта кичинен чамынча кутулуш керек экен, бир нерсе акчалар жетишпей калган экен. Анан 200 сомдон дедерби? 250 сомдон субханалла бир аз силерди кыйнап койдук, кечирип койгула. Эми бул да болсо силердин ахиретке болгон вложениеңар, машалла. Алла мында Куранда айткандай, бул жакшылык дейт, өсүп турган, машалла, азан окусун. Бир аз сүкүт кылып коелу, анткени Алланын өкүмү келди да уже. Асыр болуптур. Машалла. Анткени ушундай экен, алымдар айтат, качан убакыты келгенде Алла Тааланын фарз өкүмү кирди да, фарз. Алла фарз кылуучу да тура акыйкаттачы. Демек ушу Алла фарз кылды, демек намаз убактысы келгенде адамдар уже өкүмгө Алланын буйругу келди, эми мойнуна фарз болду. Тигинен бир убакыт бар, өтүп кеткен турган болсо каза болуп, өмүр бою мойнунда калып калат. Кыяматта да субхана ошон үчүн жооп бериш керек болуп калат. Ошол себептен бул фарз намаз бул өзгөчө нерсе. Бирок биздин убактыбыз бар, иншалла, асырга чейин, шамга чейин ошол үчүн окуп эме кыла беребиз. Анан кай жака келип эле? Iya. Sizler kukkan emesi gezger gördün mü beni? Emnesi oldu? Akırkı taş geldi. Oşalanan subhanallah bu kızlar eme kaldı. Ümet kıynap koydu sizlerdi. Kur'an'da жақшылықты Алла Таала мындай деп бөлөт. Силердин кылган жақшылыгыңар дейт. Мындай жерде өскөн буудай сыяктуу. Буудай бар го, буудай, арпа, сулуу. Билесиңерби эмне экен ал? Нан бакта өспөйт. Макул сразу айтып коеюн. Нан бакта өспөйт. Нан деп башка жактан келет. Кээ бирлер бар экен, мындай чыгарып атпайбыз. Ана мындай буудай дейт экен. Ал буудай дейт, машагы дейт. Машагы көп экен да. Көп кырды, 7 кырдуу экен. Биягы эмнеден экен? 100-100дөн экен. Алла айтат, субханалла, ошо силердин жакшыга бир буудай чыдап туруп, кандай эле узун болуп, машактары 7 кырлуу болуп, ар бирине 100дөн болгондо 700 болгон сыяктуу, биз ошону 700гө көбөйтүп беребиз дейт. 250 эми 700гө эмес, ал 700 миңге көбөйткүлө азыр. Ошол эмеси дагы көбөйтүп туруп, алдын көбөйтөт. Ушул жерге олтурган адамдар, канча адамдар болсо, ар бириникин эсептеп чыгып туруп, ар бирине жазылат экен ушундай машалла. Ошондо мына бир адамга 700 миң бериле турган болсо, ошондо ушул жерде 300 боло турган болсо, канча миллиард болот? Эрдүтсаңар көрөйүнчү аны. Мына бул жерде 300 адам бар. 700 миллион сооп берилет. 700 эсе көтөрүлүп. Канча болот ошо? 700 миллионду 300гө көтөрүлөт жана. Телефон кармабагыла. 2 жерде 2 5 пи?
же 4-пү? 5. Канча болду? 21 миллиард болду. Эми азыр ушул жерге уюштурган балдарга дагы иншалла ушул жерге келип отурганга дагы 21 миллиард сооп жаздым. Макулсуңар ушуга? Эмне үчүн Алла Тааланын жакшылыгын силер субана кемитесиңер деп Алла айтып турабы? Алланын неаматтарын эсептеп бүтүш мүмкүн эмес. Ошол эмесде Алланын неаматтарына эмне кылыш мүмкүн эмес? Шүгүр айтып бүтүш мүмкүн эмес экен. Субхана. Аллахым береке берсин. Бир аз болсо эми кичине суроолорго көңүл бурайлы. Суроолор жазылган барбы же мындай эле беребизби?